Жээнбеков. Айрым атка минерлер колунан келсе да ишин так аткарбайт. Президент Сооронбай Жээнбеков Ички иштер министрлигинин мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү борборун көрүүгө барды. Эл кайрылганда мамлекеттик кызматкерлердин көбү жакшы мамиле жасабайт. Андыктан атка минерлер менен жарандардын көзмө көз кезиктирбей, онлайн кызмат көрсөтүүлөрү өнүктүрүү зарыл. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков Ички иштер министрлигинин мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү борборун көрүүгө барганда айткан. Мамлекет башчыга Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жана Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев борбордун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат беришти. Соттолгон жана соттолгон эмес маалымат алыш үчүн 1 күндүк 230 сом, 3 күндүк 180 сом жана паспорту жок эгер келсе штрих-код менен 7 күн ичинде дайындап беребиз. Мындай терминалдар ар бир чоң магазиндерде, супермаркеттерде жайгашкан. Бул жерге келбей эле 1 күндүктү басып, супермаркеттин төлөп акчасын, анан эртеси чекти алып алып, бул жерге келип алса болот. Операторга 1 күндөн кийин, эгер срочно тезирээк алыш керек болсо, 1 күндөн кийин келип, жаран өзүнүн өздүк паспортун алып келет. Эгер өзү келе албаса, доверенность менен өзүнүн жакындары келсе болот. Бул кооптуу жүктөрдү ташуу, бул ГАИ кызматкерлери берет 10 күн ичинде. 10 күн ичинде берет. Мурдукудай турбайт. Баардыгы ушу бул жерге келип, арызын жазат. Специалисттер барып туруп кооптуу жүктү, автоунааны обследование кылышат. Ошондон кийин үлгүсүн берет. Андан тышкары бул лицензия жана уруксат берүү, бул бекер, бул акысыз. Бул аподестиштирүү, бул деген мыйзамдуу. Негизи бизге жарандар соттолгон же соттолбогон деген справкаларын бизге кайрылып, чет өлкөгө жумушка барганда ошо бизге кайрылышат. Бул жерге келгенде бул 3 сааттыгы бар, тоже бул акча төлөт. 3 сааттык, 2 күндүк жана 3 күндүгү бар. Кантип арыз жазыш керек, кандай кылыш керек, баардык шарттарды ушу жарандарга биз түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Ташуучу, жаргыучу, зат ташуучу, уруксат берүү, баардыгы ушу жерде үлгүрүп, Эртең отуруп жазып эле арыздарды электронный өкмөт анан жана түндүк деп атпайбызбы, ошонун баары ушунда мамлекеттик кызматкер менен келген кызмат алган адамдын контакты болуш керек да. Биздин жаран мамлекеттик кызматкер көргөн болуш керек. Масалан, мындан жакшы адамдар. Мына мурун канча арыз түшөдө, мисалы справка алыш үчүн МВДга очередь болчу. Очередь бир соттолбогон жана справка алыш үчүн. Азыр эми чечилди да мунун баары. буюрса чечилди. Эми мунун баары таркаш керек. Бүт областтарга, шаарларга бар жашында болуш керек. Каражат канча кетти каражатчыга? 8 миллион 600 миңге чейин 8 миллион. Канча элге мына күнгө 700ге чейин келет деп атасыңбы? 700, 400дөн 700ге чейин. 700 киши очередке турганда 1 киши 3 кишиге канча турат да? Ал күндө турчу да, туурабы? Саатта эмес. Азыр эми мына шарт түзүлүп, ушуну таркаш керек эми. Область бололу, чоң шаарларга, райондорго чейин алып барыш керек. Жакшы болуптур. Жалал Абад, калгандар Талас, областьке, Көлгө, Баткен бар жерде болуш керек. бар жерде. Бар жерде салат болуш керек. Мына ошо менен элдин ишеничи келет. Элдин ишеничи эмнеге кетип атат? Келгенде ошо мамлекеттик кызматкер кээде жакшы мамиле кылбай, кээде колунан келип турса дагы ошо ишти аткарбай, атайын созуп, же ордунда болбой калат, кетип калат. Человеческий фактор болот да болобу. Ошон үчүн көп мезгилде мамлекеттик бийликке ошо ишенич кетип атат да айрыкча. Мына менен мына келет, бирөөнүн көзүн карабайт, керек кызматты алат, мамлекеттик кызматты көрсөтөт, болуп кетип калат. Туура. Бул таркатылат, таркаш керек.